Namazı жок канча таң аткан, өмүр болсоң өтүп бараткан. Напси бизди жеңер күч берип, өзүң сакта бизди жараткан. Азыркы темабыз болсо, ошо биздин күнүмдүк турмушта эле баягы көптөгөн амалдарды кылабыз да, ошонун ичине сооп алып келүүчү амалдар дагы бар да. Кандай амалдарды кылышыбыз керек жана кандай ниет менен ошону багытташыбыз керек, Бисмиллахир-рахманир-рахим. Ассаламу алейкум. Урматтуу көрөрмандар, алгач алкыш мактуулар Аллах таала болгон болсун жана пайгамбарыбыз Мухаммад саллаллаху алейхи вассаламга салам салаваттар болгон болсун. Сооптуу амалдарды айта кеттик. Демек күнөөгө түрткөн амалдар болот деген бар да. Мисалы үчүн күнөө кылса ал деле амал. Ошонун сооптусу дагы бар экен да. Эми ошонун сооптуу амалдарды аткарыш керекпи, аткарбаш керекпи? Алла таала Куранда айтат, жараткан Аллах таала силерди бул жашоого жаратты сынаш үчүн дейт. Эмнеге десе, кимиңер жакшы сооптуу амал кылат экениңерди көрүш үчүн дейт. Демек Алла бизди сынайт экен. Кандай сынайт экен? Биз сыноо дегенде ойлоп калдык да, оору сыноо, кедейлик сыноо, баланча сыноо жок. Алла таала ден соолукта берип сынайт экен, жакшы аял берип сынайт экен, жаман аял берип сынайт экен, жакшы күйөө, жаман күйөө, кедей кылып, бай кылып, ток кылып, ачка кылып, бүт сыноодо экенбиз да. Эми ошол сыноонун арасында Алла таала ким көбүрөөк жакшы сооптуу амал кылат экенин Алла көрүш үчүн жараткан экен да бизди. Эми ошонун арасынан биз сорулуп келип, жакшы амалдарды, сооптуу амалдарды кылыш керек экен да. Кылыш керек экен дегенде жөн эле кылып койдум. Мисалы үчүн бирөөгө мен муктаждыгын чечип берип койдум. Бирөөгө бир аз тыйын садака берип койдум. Болду, ушундай элеби десе, жок. Пайгамбар хадисинде айтты, баардык амалдар ниетке жараша болот дейт да. Эгерде сен ниетиң эл көрсүн үчүн болсо, эл көрдү, бүттү дейт да. Эгерде сен бирөө макташ үчүн деген болсо, кожо көрсүн болгон болсо, көрдү, мактады, болду дейт. Башка сен пайда тапкан жоксуң. Бирок ушуну эле сен Кудай ыраазы болсун, Кудай ыраазы үчүн деген болсоң, Алла таала ыраазы болгон болсо, сага сооп берди дейт. Бул нерсе сен үчүн Алла таала Куранда айткандай, көрүш үчүн кимиси жакшыраак сооп экен, көбүрөөк сооп экен деген категорияга түшүп калат экенсиң да. Ошон үчүн көбүр айтат да, мен аман сөз менен ниет кылышым керекпи? Айтышым керекпи, угушум керекпи? Жок. Алла таала аны уга тургандай, укпай калга тургандай, Алла таала кемчиликтүү, алсыз Кудай эмес. Алла сени көкүрөгүң менен эле Кудай сен үчүн кылдым деген болсоң, жетиштүү Алла таала болуп турат да. Демек ошол нерсеге жетиш керек болот. Анан үчүнчү акыркы айта турган сөз бул канчалык сооп көп тапкан сайын, ошончо сен аны сактай билишиң керек да. Мисалы үчүн биз канча акча тапсак, аны биз сактайбыз да. Туура эмес жака корот салбастан, уурдап кетпестен, бирөө банкка сактайт, таланча сактайт. Дал ошондой эле канча сен мээнет менен, эмгек менен сооп таптыңбы, эми ошону сактай билишиң керек. Кантип сакташ керек? Пайгамбар хадисте айтат да, акырет күнү адамдардын баары өлүп тирилгенде, адамдар келишет дейт. Арасынан ушундай адамдар келет дейт да. Кандай адамдар? Тоодой болгон сооп менен келет дейт да. Анан дейт, бирөө келип мени ургансың деп соогун алып кетет дейт. Бирөө мени чапкансың деп алып кетет дейт. Бирөө мени алдагансың деп алып кетип отуруп, эч нерсеси жок калат дейт да. Ушул адам менин айтканым боюнча банкрот дейт да пайгамбарыбыз. Демек банкрот болбогула дейт. Ошон үчүн Алла таала Куранда мага сооп алып келе деген эмес дейт да. Мага сооп таап, сактап келе деген. Эч кимге бербестен дейт да. Ошондой адам боло турган болсо, адам оңолот да, мен сооп таап атам, тек кетип калбасын деп баардык адамдар менен жакшы мамиле кылып жүрөт да. Эми кандай сооптуу амалдар кылышыбыз керек десе, амалдар соопту экиге бөлүнөт. Бир бар, аягы жок уланып турчу сооптуу амалдар бар. Үзгүлтүксүз. Экинчиси бар, сенин тирүүлүгүңө байланыштуу, ошо тирүү кезинде эле гана сооп болот. Же бир канча саат, же канча ай, күн анан токтолот да. Эми үзгүлтүксүз сооптор кайсы? Пайгамбар хадисте үчөө деди да. Бир мынтип айтты, адам өлгөндөн кийин кабырга барганда баардык амалдары, жакшылары ичип барат дагы, бирок үчөө гана калат, калгандары токтойт деди да. Кайсыл десе, биринчиси дейт, бул садака жария дейт. Бул уланып туруучу садакасы дейт да. Садака бизде эки бөлүнөт. Уланып туруучу садака бар, токтоп туруучу садака бар. Мен мисалы үчүн бирөөнүн курсагын тойгуздум, тоюп бүткөндөн кийин соогун токтойт ушу менен. Токтоп калды. Уланып туруучу садака дегенде бирөөгө кулук чыгарып берип койдум. Бир жерге үй салып берип койдум, бир жетимдерге, мечит салып берип койдум, же бирөөнү үйрөтүп койдум, же болбосо бирөөнүн мисалы үчүн
көпүрө салып берип коюн, жол салып берип, булардын баардыгы ошол көпүрө жоголуп же үй токтоп талкаланганга чейин, же тигини адам башка бирөө үйрөтпөй койгонго чейин сага жазыла берет экен да. Сен өлүп калгансың, кабырдасың, сага бара берет экен. Биринчиси ошол дейт да. Ошондой нерсеге инвестиция кылыш керек экен адам баласычы. Экинчиси, анан пайдалуу илими дейт да. Сен бирөөгө илим билим үйрөттүңбү мугалимдерин кылып. Эми ал башка үйрөт, ал башка үйрөт, ошо канча кете берет, сен бул жакта жок болуп кеткен күнү деле ошол сооптун баары сага келе берет экен да. Анан үчүнчүсү ыймандуу бала чака дейт да. Сенин балдарың небере чөбөрө кылалаган, ошо сага Куран окуп, сага намаз багыштап, сага сооп багыштап турган болсо эле, же алар кандай жакшы адеп акылактуу болуп сенин тарбияң көргөн болсо деле, ошондо сага келе берет экен да. Демек ушул үч нерсеге көп көңүл буруп, ушуга баш багыш керек. Анан вактылуу садака, вактылуу амалдар бар, ал кайсыл десе эң биринчиси. Алар өтө көп, бирок алымда тандап келип, жеңилин гана айтайын. Баары кылынат. Биринчиси жылмай дейт. Бизге ушул керек болот да, азырчы. Жылмай дейт да. Ушул сооптуу амал дейт. Баары кылынат. Эч адам тандабайт да. Аллах Расулун жылмайт дейт да. Буну баары кылынат дейт. А пайгамбарым эмне dedi? Жылмайбы садака деп. Сен садаканы соолуп таптың да. Канча адамдардын жүзүнө жылуулук тартууладың. Пайгамбарыбыз эч качан кабагын түйүп жүргөн эмес дейт. Жылмайып жайда жүргөн дейт. Биринчи ошону кыл, пожалуйста. Экинчиси, жумшак кулуп мүнөз адеп ахлак дейт да. Жумшак кулуп мүнөз адеп ахлактуу бол дейт да. Анткени бул дагы сооптуу иш. Кандай? Пайгамбар хадисте айтты, кыямат күнү адамдын жаман жакшы күнөөлөрүн таразага тартып атканда дейт, эң оор жакшы иштердин эң оору дейт, бул адеп ахлак болот дейт. Эң оор ушул экен, басып аткан барынча. Ошон үчүн ошондой сооптуу болгуң келеби? Жакшы адеп ахлактуу бол дейт. Бир алымдар айтмакчы, азыр бизде эки жол турат дейт да. Бир жол пробка дейт да. Баары пробка, жетелек дейт. Бир жол дейт, бош дейт да. Эми сен кайсысына түшөсүң дейт. Буга түшөсүңбү же буга түшөсүңбү дейт. Албетте буга дейт да. Азыр ушул бош жол дейт. Баардыгы намаз, баардыгы роза, бүт баары ушул садакага түшүп алышты, бирок адеп ахлак жолу бош дейт. Кудайга жетиш үчүн адеп ахлак жолу бош турат дейт. Ушул жолго түшсөң бат жетесиң дейт да. Ушул экинчисин кармаш керек. Бул сооптуу иш. Анан үчүнчүсү бул Куран окуганды үйрөнүш керек. Арабча Куран окуганды үйрөнүш керек. Эгер адам баласы бир жакшы киришсе 2 айда үйрөнүп алат да. Арабча тамадан Алхамдулиллахи роббил алемин арабча окуса сооптуу иш. Кандай? Пайгамбар айтты, ар бир тамгага 10 сооп берилет дейт. Бир сүйлөмдө канча тамга болсо ошону 10го коюп, ошону сооптап бересиң да. Мунун ичинде да сенин жүрөгүңө пайда болот. Куранды арабча окуган сайын сен жүрөгүңө нур келет, кадимкидей бир руханий азык аласың. Бул сооп иштердин үчүнчү санатта. Анан төртүнчүсү бул дарат дейт да. Дараттагы сооп иштерден кандай? Алымдар айтышты, адам баласы колун жууса колу менен кылган күнөөлөр кечирилет дейт. Оозун жууса оозу менен кылган, кулагын ушактары, бутун менен ошонун баардыгы күнөөлөр кечирилип собалганына бир себеп. Анан бешинчиси ошол пайгамбардын кылган сүннөттөрүн кылып аракет кылып турай бер, ошонун баарында сооптор бар. Ошондо биз эки тарапты карап, бул жашоодо бир келген жашоо ушуну баарын кылып албасак, ушуга кайдыгер болгон, ушуга жок деген ниет кылып койбогон адамдар, булар да Алла таала бейгапар адамдар дейт. Эртең биздин жашообуз бүтөт, кайра келе албайбыз. Бирок биздин жаныбыз чыгып келатканда, жан чыгып, жан денеден чыга элек да. Жаның могу кара-каралап коет, ушул жака келгенде адам карылдап калат да. Ошондо жаның денеден чыга элек туруп, ушул жака келгенде сенин банкта счетуңда $1,000,000 болуп, ошону садакага берсең дагы соогу жок болот дейт да. Сооп таппайсың дейт. Эмнеге десе дейт, анткени ошол учурда сенин көзүң менен ошол тигил ааламдын ортосунда бир топ парлар тартылып турат дейт. Ошонун баары алынган дейт да. Кара-карага келген адам өлүм периштесин, шайтанды дагы сооп, бейиш баарын көрүп калган болот дейт. А көргөндөн кийин сен анын баарын берсең дагы сооп таппайт экенсиң да. Ошого кара-карага келгенге чейин бизде баардык нерселерди баарын кылып калыш керек экен да. А ошондо биздики деген ушул менен эле баягы күнүмдүк жанагы күндү сооптуу амалдар менен өткөрүүнүн жолдору ушул менен эле кылса, анан туура жолдо кеткен болот экен да. Ооба. Анан албетте айтылмаган нерселер да көп калып калды. Адам колунан келген болсо жакшы иштердин баарын кыла берсин. Баардык жакшы иштерди ниетин гана Алла үчүн куруп койсун да. Баардыгы кете берет. Чоң рахмат. Түшүнүктүү болду деп ойлойбуз. Алдыңа биз барарыбыз чын, аягы келсе сапарыбыздын
амалга карап азап тозоктон Аллахым жалгыз сактарыбызсын.